Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nafa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Залкар алым Ибн Атоилла Сакандари рахматулла алейхи таандык Хикамул Атоия, Атоиян данышман сөздөрү деген эмгектен сабагыбызды улай. 4-чү хикмат бүгүн Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллахтын берген түшүндүрмөсү менен. 4-чү хикматтын пайдасы, эгерде жакшылап маңызын түшүнсөк, мусулмандардын жан дүйнөлүк оорусунан сактайт да. Көп мусулмандар стресске, депрессияга, инсультка түшүп калат да, психологиялык сана тартуунун күчү алып кеткендигиненчи. Ошону алдын алган жакшы бир дарылык жайы бар хикмат деп ойлойм да. Бул да мындай дейт: Бисмилlah. Арих нафсака минат тадбир, фама кома бихи гойрук, анка ла такум бихи ли нафсик. Нафсиңди, ой пикириңди, жан дүйнөңдү тадбирден эс алдыргын дейт. Анткени кайсыл ишти сенин ордуңа бирөө кепилдигине алып атса, сен ага жортулуп бара болбогун дейт. Тадбир деген нерсе мындай башында жөнөкөй кылып айтып кетейин. Мисалы, мен магазинге келдим. Аренда калдым, магазин ачтым, бутик ачтым, продуктовый же кийим, бар жогун кылдым, колуман келген нерсени кылдым. Аренда калдым, товарларды тиздим. Эми биягы канча прибыль болот, канчалык соодан болот, бул Кудайдан. Аны кылып алып да, бүгүн соодан болор бекен, канча болот болду экен, бүгүн канча сом чөтүп болду экен, арендам чыгат болду экенби, антет экенби, мынтет экенби. Жок, сен колуңан келген нерсе эмне? Ошону кыл, биягын Кудайга кой. Биягын антип өзүңдү эзбе деген негизде кетет да. Себептер менен иш алып баруу бар бул ааламда. Ал негизинен бул жерде эки нерсе бар дейт да. Бирөөсү себептер менен иш алып баруу бар дейт. Анан бирөөсү акыл менен иш алып баруу бар дейт да. Себептер менен иш алып баруу адатта бул дене менен болот, булчуңдар менен болот. Мисалы, базарга барасың, сатыш үчүн, соода кылыш үчүн базарга барасың дейт. Университетке барасың, илим алыш үчүн, кийин бир кесиптин ээси болуп, ырыскыңды таап жеш үчүн. Докторго барасың, дарыланыш үчүн. Кудай Таала зыян, мындан алыс бол деген нерселерден алыстан сактанасың. Бул ушул дене менен боло турган себептер ааламындагы белгилүү болгон иштер да. Экинчиси, ошол ишти кылгандан кийин тадбир деп атпайбы? Тадбирден өз жаныңды, өз нафсиңди эс алдыргын, аны Кудайга койгун деп атпайбы? Амал пикир менен болгон, пикир кылуу, ойлонуу, мындай акыл менен болгон чечимдер, тагыраагы инсан өзү менен сүйлөшөт дейт да. Бир себептерди кылгандан кийин, бир себептерди кылып атып, мисалы, кийим сатып атат, же дыйканчылык кылып атат, же темир тезек сатып атат, же устачылык кылып атат. Ошол себептерди кылып атат да, ырыскы табайын депчи. Анан ошону кылып атып, анан өзүнүн прибыльдин пландарын өзү менен сүйлөшөт. Момда түшсө, мындай кылсам деп өзү менен сүйлөшүп баштайт дейт да. Анан момдай пайда тапсам, анан момдай нерселерди кылсам деп өзүнө уже натыйжаларды гарантия кыла баштайт дейт. Момча чөт, анан мен муну мындай кылам деп. Ошентип бул адамдын назарында себептер мунун жетекчилигинин алдында кызматчы катары болуп калат да. Бул себептер мен жетекчилигинин алдында кызматкерлер себептерди кылдымы, болду, натыйжа автоматтык түрдө болуш керек деп алат дагы. Ошентип акылын, ийгилигинин сыры, ийгилигинин булагын ачкычы кылып алат. Ийгиликтин булагын ачкычын өзүнүн акылы кылып алат да. Эми бул жерде шашылбай кое туруңуз, жыйынтык чаранга аз дагы ылдыйлаганда түшүнөт да. Ушул жерин айтып атат да. Өз нафсиңди, жан дүйнөңдү, ой пикириңди тадбирден эс алдыргын, анткени анын ордуна денеңди чарчатпагын дейт да. Тагыраак айтканда, себептер ааламында иш алып баруу эки өңүт менен болуш керек дейт. Бирөөсү дене жана булчуңдар менен болот. Иштеш керек, аракет кылыш керек. Бул талап кылынат, түгүл шариятта кызыктырылат. Сооп табасың, өзүңдүн кара жаныңды багам деп иштегениңе дагы сооп аласың дейт пайгамбарыбыз. Анан экинчиси акыл менен ойлонуу да.
кандай болуп кетер экен деп ошол ишти кылып атып адам ойлонот да. Мисалы, ооба бул жерден карама каршылык болбош үчүн заранее айтып коеюн. Адам болгондон кийин пландайт да. Ал башка кеп. Бар жогун кылдың, майынчара кылдың. Майынчара кылып бүткөндөн кийин анан натыйжага кийилишүү да булчу. Ошого кийилишпе деп атат. Бүт барын майынчара тошто сенден шарият тараптан талап кылынат, ошонун баардыгын кылдың. Биягы уже Кудайдын эле иши калды. Натыйжа Кудайдыкы эле калды да. Эми биягы кандай болуп келер экен? Бир мисал келтирели. Мисалы, дыйкансың. Жериң жакшынакай, жер семичкичти коштуң, үрөндү септиң, сугардың, отодуң, бар жогун карап атасың. Бир эле нерсе калды, өсүш керек да. Ал сенин ишиң эмес да. Сен колуң кандай келбейт, сенин ишиң да эмес да, алчы. Ушул жерге келгенде эми Кудайга тапшыр деп атат да. Кандай болор экен? Үшү куруп кетпейт болду экенби? Кужук жеп кетпейт болду экенби? Быйыл түшүм анча болбой калсачы, быйыл экспорт начар болуп, Казакстан, Өзбекстан жактан экспорт талап жакшы болбой калса анда эмне болуп кетет? Вот ушул жерден сен токто дейт да. Бул сенин ишиң эмес дейт. Бул Кудайдын иши дейт. Биягын сен Кудайга койгун дейт да. Демек дене менен иштейсиң, биягын Кудайга кой деп атат. Мына ушул нерсе бири-бири менен айкалышканда, анан исламдын жашоосунда, мусулмандын жашоосунда исламдагы бир методика анан мындай бир калыпка келген болот дейт да. Биз өзүбүздү курттай жей беребиз да, ишин кылып алып дагы натыйжага келгенде дагы натыйжага кийилишебиз да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде натыйжага кийилишпегиле, мен аны жактырбайм. Ва алаллахи фалятаваккалил мутаваккилун. Тобокел кылам дегенде натыйжаны Кудайга койсун. Аллахка гана тобокел кылышсын деп, натыйжаны Кудайга коюуну Кудайым сурайт. Анан мусулман базарга барат, башкалар баргандай эле, иштеш үчүн, акча табыш үчүн. Анан бардык себептердин бардыгын кылат. Колдон келишинче шариатка ылайык бардык нерсесин иреттеп, жай-жайына коет. Эми бирөө жарым келип туруп, бул жигердүүлүгүңдүн жана бул амалыңдын аягынан кандай прибыль күтөсүң десе, Кудайым менден талап кылган милдеттерди мен аткардым. Эми канчалык пайда түшөт? Мен муну Кудайыма койдум. Кандай болсо дагы мен Кудайдын буйругуна, Кудайдын өкүмүнө, Кудайдын тагдырына ыраазымын. Прибыль жакшы болуп калса, альхамдулилlah, шүгүр. Эгерде прибыль начар болуп калса, же банкрот болуп калсам, буга дагы шүгүр. Кудайдын каалаганы, Кудайдын буйругу, Кудайдын тагдыры. Кандай болсо дагы Кудайдын чечиминде жакшылык бар деп, мусулман ушундай бир немеге, жаман ойго, жанакындай негативдик ойлорго, саналарга, жаман оорулар козгой турган немелерге түшүп кайгапыга алдыртпайт экен да. Ушундай ар дайым оптимисттик маанайда болот экен да. Ошого пайгамбар деп атпайбы, мусулман абал таң калыштуу, любой абалда сооп табат, жакшылыкта шүгүр, жамандыкта сабыр, өкөндө тең сооп табат дейт да. Мына Ибн Атойла айткысы келип аткан хикматтын мааниси мына ушундай болуп жатат дейт. Шариатка ылайык ишти кыл, шариатка ылайык. Натыйжага келгенде Кудайдын тагдырына таштап кой дейт. Буяга кандай болор экен деп өзүңдү жей бербе дейт. Бул нерсени каяктан алабыз? Жобосу Ибн Атойла бул хикматты каяктан алды? Сабактын башында айтпадык белек, бул хикматты же Курандан же пайгамбардын жашоосунан алган депчи. Сүйүктүү пайгамбарыбыз, биздин өрнөгүбүз пайгамбар алейхиссаламды карачы дейт. Меккеден Мединага динди сакташ үчүн журт которуп көчкөндө жанына досу Абу Бакырды алып алды. Анан себептери менен пайгамбарыбыз ушундай иш алып барды. Кудум эле хижраттын ийгилиги үчүн ушул себептер шарт экен дегендей адамга ой жаралып калат да. Мындай материалистик, мындай грубо айтканда мындай материалистик көз карашта, мындай себептен гана болот дегендей бардык нерселерди пайгамбарыбыз көз жазымда калтырбай, эми мен пайгамбармын да. Катардагы тети ридой оолуяларга Кудайым кудурет берип учуп коюп атат. Туруп Меккеге барып келип коюп атат. Мен пайгамбармын да. Анын үстүнөн 2 жыл мурда эле, 1 жыл мурда эле тиги бурагат менен тиги Исрага, Алаксага чейин барып, андан ары бейиш тозокту көрүп келбедим белем, биягы эмне болуптур. Бир дуа и все. Мединада болуп, Меккеде болуп калам деген жок пайгамбарыбыз. Кудай Тааланын бул себептер ааламы экенин эске алып, бизге үлгү болуп, өрнөк болуп, Кудай алдында жөнөкөйлүгүн көргөзүп,
Кудай Тааланын мыйзамдарына моюн сунуп, жок Аллах мен эркемин, мага себептериңди кылгым келбейт, мен сразу эле секирик жасайм дебестен бардык себептерге пайгамбарыбыз баш ийди. Азирети Али радиаллаху анхуну өзүнүн ордуна жаткызды. Эмнеге? Анткени пайгамбарыбыз уже сапарга чыгып кетти да. Чыгып кетип, Азирети Али пайгамбар төшөгөнүн ордуна жатса, пайгамбар ордунда эле жатат деп душмандар пайгамбарды кубалабайт болчу да. Ал убакта уже пайгамбарыбыз уже сапарга чыгып кеткен болот да. Мындай тактика болуп атат. Андан кийин Азирет Абу-Бакыр Сыддык экөө негизи түндүктү көздөй жол алыш керек болчу. Медина түндүктө да Меккени алып барганда, бирок түштүктү көздөй кетти. Сабырды көздөй. Аларды адаштырыш үчүн. Анан ал жерде Азирет Абу-Бакыр Сыддык экөө күн муртан төөлөрдү сатып алып, төөлөрдү байлап, анын камын көрүп койгон. Анан адатта мындай адатта эл баспаган, мындай бир Б пландагы начар жолго түшүп барышкан да, мындай даңгыр, тикени жок, тапталып калган тегиз жол менен кеткен эмес. Анткени айдан ачык душмандар жөн эле билип кууп жетип алат. Ошого адатта эл баспаган, ушундай бир адыр-будур, бутту кескен таштары бар, вулкандар бар, жаман жолдор менен кеткенге туура келген. Ошондой жолдорду билген дагы санаалуу адамдар болгон. Алардын бири Абдуллах ибн Аркот болгон. Бул мушрик болгон. Бирок ошол убакта убада катуу болгон экен. Мушрик болсо дагы баягы ишенимдүү, саткын эмес, адамгерчилиги бар болгондуктан Азирет Абу-Бакыр Сыддык акча төлөп, күн муртан аны менен келишим түзүп койгон, бизге жол көргөзөсүн деп. Өзүнүн чабанына биздин баскан издерибизди коюң менен өчүрүп кетесиң деп айтор бардык чараларды коюп койгон да. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз котошто пендеден талап кылган себептерди пайгамбарыбыз кылды. Сабыр үңкүрүнө барып жашынды. Анан душмандар болбой эле искубарлар деген болбой эле искубарлык кылат экен, болбой эле сабырга чейин таап барышты. Үңкүргө чейин таап барышты. Анан Азирет Абу-Бакыр Сыддык пайгамбарыбыздын кулагына шыбырап: "Я Расулалла, азыр бирөөсү эңкейип көрүп калчу болсо, сизге зыян жетип калат го. Ал себептүү ислам токтоп калат го деп мен коркомун" деп аябай мындай бир жандалбастап, тыбырчылап кыйналганда пайгамбарыбыз айтып атат: "Ма зоннука биснайни Аллаху салисухума". Эй Абу-Бакыр, экөөнүн үчүнчүсү Аллах болсо, алар тууралуу сенин оюң кандай депчи. Яни көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз себептер аламында пендеден талап кылган нерселерди кылып койду. Эми биягы Кудайга койду да. Пайгамбарыбыз эч бир сана тартпастан, бул жерден дагы пайгамбарыбыздын баатырлыгы, Кудайга болгон тобокел кылууда эч кимди алдыга салдыртпагандыгы, былк этпестен ушундай бейпилдик менен Аллах биз менен деп койду да. Мына ушул бизге үлгү өрнөк болуп атат. Анан үңкүрдөн чыкты, 3 күн ошол жерде жашашты. Мединаны көздөй жол тартып баратканда Сурака ибн Малик деген мергенчи десең мергенчи, баатыр десең баатыр, баягы убада кылынган 200-төгө жетиш үчүн пайгамбарыбыздын артынан жетип келди. Азирет Абу-Бакыр Сыддык улам элеңдеп, биягын бир карап, "Я Расулалла, тиги жетейин деп калды. Я Расулалла, тиги жетейин деп калды. Жетсе эмне болот? Бале болду го" деп жан далбастап дагы эле чыйпылыктайт да. Десе пайгамбарыбыз эч былк этпестен Куранын окуп коюп кетип бартат дейт. Анткени себеби пенде талап кылынган себеп аламындагы иштерди кылды, биягы эми натыйжа Кудай Тааладан. Анан окуяны билесиздер, кандай болгон? Сурака ибн Маликтин аты буту жерге матырылып, көктүн чыгып, кайра жаны согалап, арты көздөй кеткен. Мына ушул бизге сабак болот. Ошого доктурлар деле колунан келген операцияны кылат, биягы эми Кудайга койдук дейт да. Дыйкан деле ошол колунан келген жерин чабат, натыйжаны түшүмдү Кудайыма койдум дейт. Соодагерлер деле лавканы ачат, бүгүн канчалык клиент келет, канчалык прибыль, аны Кудайга койдум. Манага кийгилишпейм. Көп болсо шүгүр, аз болсо дагы шүгүр дейт да. Анан аз болуп калса, эмнеге аз болуп калды, бүгүн соода болбой калды, кандай күн болот, дебейт да, баягы коркпойт. Демек, мына ушул хикматтан алып, ушул окуядан алып Ибн Атойле ушул хикматты айтып атат да. Ошондой эле дагы бир окуя, пайгамбарыбыздын чөбөрөсү, небереси Хусейн болуп атат, анын баласы Али. Ошол Али радиаллаху анху базарда чоң бир соода кылган жайы болгон экен. Ана намаз убактысы болот.
эшиктерин жабат, бекитет. Анан намазга келсе, элдер зычып алып эле, базарды өрт каптады, пайгамбардын чөбөрөсү Али мырза, сиздин тиги лавкаңызга жетейин деп калды, сиздин магазиниңизге жетейин деп калды тиги өрт десе, эч бир камырабай жайбаракат намазын улантып, намазын окуй берет да. Мына ушул жерден пайгамбарыбыздын небересинен дагы ушул жерден жанакы азыркы акыйкат чыга келет. Колунан келгенин кылды. Кудай Таала иште деди, ырыскы тап деди, себептерин кыл деди, себептерин кылды. Ана намаз убактысы келгенде пендем намаз убактысы келди, парыздын убактысы келди. Лавкаңды бекит дагы, тур мечитке бар дагы, намазыңды жамаат менен оку деди. Кудайдын буйругуна моюн сунду дагы, себептер ааламынын убактысы бүттү, тажрид ааламы башталды, намазга келди, намаздын окуусу жанакындай кабар болду. Биягы Кудайдыкы деди да. Биягы Кудайдыкы деди дагы, шашпай намазын окуп, артынан нафил намаздарын окуп, зикир салаваттарын кылып, анан келсе, анын немесине киргенде өрт токтоп калыптыр. Токтоп калган болот, же айланып өткөн болот, айтор эчтекеси күйгөн эмес болот да. Мына ушул үлгүнү дагы биз пайгамбарыбыздын тукумунан болгон небереси көргөзүп берип атат. Бирок бул жерден кимдир бирөө мындай деши мүмкүн дейт. Жанакы маалыматты укканда, жанакындай кабарды укканда деген парызды токтото калып туруп, эки жакка салам берип туруп, даже Аллахумма анта саламды айтпай туруп рывок бериш керек болчу дейт да. Салават, зикир, аятал курсунун бардыгын жыйыштырып туруп, парызды бүтүрүп туруп эле уруш керек болчу да. Логика алганда десе айтат. Сен айткан нерсе туура болот дейт. Эгерде бул себептер аламында болгондо, анда сен айткан нерсе туура болмок дейт. Бирок бул адамдын назарында себептер аламы бүткөн дагы Кудай Таала муну себептерди токтот. Сен азыр тажрид абалындасың. Парызды окуу деген жагдайда болгон пайгамбарыбыздын тукумундагы бул улуу зат, ал эрежени жакшы билген дагы себептер ааламындагы ишти өз ордуна, тажрид ааламындагы абалдагы ишти өз ордуна койгонду билген, айкалыштыра билген дейт дагы. Мына Кудайым сактап койду. Эгерде күйүп кеткен күндө дагы ал адам мен күйүп кетти дебейт болчу. Анткени себеби Кудайым ушуну каалап койду. Кудайым каалап койгон нерседе жакшылык бар деп Кудайдын тагдырына ыраазы болуп коймок дейт да. Бирок бул жерге келгенде акылыбыз менен буну түшүндүк дейт. Бирок сезимдер менен буга көнүш оор дейт да. Бирокчу акыл менен ооба ушундай экен деп койдук. Бирок сезимди буга, вижданды, жан дүйнөнү көндүрүш буга оорураак дейт да. Эми кандай болот десе, анткени себеби адам кандай болгон мезгилде делечи, мындай пендечилик кылып ушул тобокел жаатында ката кетирет экен да. Эмне себептен Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мынтет да. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таала 100 десем калп айтам, бирок ондогон жерлерде, так санын билбейм, көп жерлерде Аллага гана тобокел кылгыла, Аллага тобокел кылгыла, Аллага тобокел кылгандар Кудайым жакшы көрөт деген аяттар көп да. Ошол тобокелдин сыры ушул экен да. Натыйжаны Кудай Таалага кой, ийгилишпе. Биздикилер ошол ооруп калган себеби, стресске, депрессияга түшкөн себеби ошол Кудай Тааланын ишине кийилишип алат экен да, кандай болуп кетет, эмне болуп кетет депчи санаа тартып аша чабып элечи. Анан ушундай жан дүйнөнүн ооруларына туш болот да. Айтор даже бир иштерди кылганда ошол натыйжаларды өзү ишке ашырчудай ролго өзүн коюп алат экен да пендечи. Натыйжаларды эч качан пенде кылбайт да. Пенде себептерди эле кылат. Натыйжаны Кудай Таала берет да. Анан Кудайга тобокел кылбагандын белгиси ушундай болуп калат экен. Эгерде бир признактар, белгилер пайда болуп калса, сенин умтулууңа, сенин максатыңа шайкеш келбеген, дал келбеген. Бир нерсеге умтулдуң, максат койдуң, план койдуң, анын себептерин бардыгын аткардың. Эми натыйжаны Кудайга коюшуң керек эле. Жакшы болсо шүгүр, жаман болсо дагы шүгүр. Анткени Кудайым тандаган нерседе жакшылык бар. Сыртынан жаман көрүнсө дагы дегендейчи. Сен ошого даяр болушуң керек эле. Бирок сенин умтулууңа, максаттарыңа дал келбеген признактарды байкап кала турган болсоң, сен уже тыбырчылыктап, жан дүйнөң туйшалып, сана сени тартып баса баштайт дейт. Баш катыра баштайсың дейт. Эми кандай күн болуп кетет деп
колуңан келбеген, күчүң жетпеген жолдорду издеп баштайсың дейт да. Бул деген сөз мен натыйжага ыраазы эмесмин. Натыйжа только мен пландагандай эле болуш керек болчу. Натыйжа деген мындай болуш керек да. Натыйжа деген мен пландагандай эле болуш керек эмес. Тобокелдин сыры натыйжаны Кудайга ташташ. Натыйжа кандай болсо да ыраазымын деген нерсе болуш керек болчу да. Эми мындай учурда эмне болуп калат? Мунун зыяны мындай учурда ибадат тунук болбой калат экен. Ибадат таза болбой калат экен. Зикирдин лаззаты кетип калат экен. Намаз окуп атат. Ойдун баардыгы тиякта. Тиги ишим кандай болор экен я. Зикир чалып атат, ойдун баары тиякта. Куран окуп атат, ойдун баары тиякта. Ошентип мунун ибадатынын сүрөтү гана калат экен, маңызы талаада болуп калат экен да. Ушундай зыян болот экен. Чындап эле жашообузда, ар кимибиз өзүнүн жашообузда байкайбыз, намазыңды кандай устаз айткандай альхамдулилlah бир баштап аткан месимде кантип валаддолинге келгенди билбей калам дегендей. Ушундай эле окуп атканбыз да, көнүп калганбыз, автоматтуу түрдө тил кете берет. Ойдун баары тиги кандай болор экен, тигине болуп калбайт экенби деп натыйжага кийлишип алганбыз. Ибадатыбыздын, зикирибиздин лаззаты жок, тунук болбой калат да. Түгүл үй бүлөсү менен жашоонун да рахатын билбей калат дейт. Мындай баласы келип, кызы келип эркелейин деп атса деле мындай бир ошонун моменти наслаждайсыз моментом дегенде момент менен рахат ала албай баласын өп атып дагы тиякта да ойун барычы тияк кандай болуп калар экен депчи. Түгүл даже кээ бирөөнүн уйкусу качып кетет дейт да. Аша чабыпчы. Эми муну мындай оор нерсени кантип дарылайбыз десе, муну дарылай турган нерсе ошол акылдагы нерсе сезимдерге дагы кошо өтүш үчүн кайрыл ихсан керек экен да. Айтпадык белек башында, акыйдада акыл менен билип коебуз, бирок аны денеге тарката турган зым керек, ал ихсан депчи. Жоксо денеге тарката турган артерия бул ихсан дегендей. Бул ошол кайра эле барып туруп Алла Тааланы көп зикир кылыш керек экен. Алла Таала мени көрүп турат деген сезимге машыгыш керек экен. Ар бир сый, немат, жакшылыкты, нематтын ээси болгон Кудай Таалага байлаганга үйрөнүш керек экен. Тамак жедиң, ушуну Алла берди, альхамдулилла, бул немат. Кийим кирдиң, немат, альхамдулилла. Машина отурдуң, немат, альхамдулилла. Кызыңды өп атасың, альхамдулилла, немат. Ар бир нематтын убайын көрүп, рахатын көрүп атканда, ушуну Кудайым берди, альхамдулилла деп коюп, ушуга машыгыш керек дейт. Анан ар дайым өзүңө коюп алган бир зикирдин нормасы болуш керек дейт. Эртең менен болобу, кечинде болобу дегендей. Анан сөзсүз түрдө Куранды окуш керек дейт. Маанисин түшүнүп, эртели кеч сен Курандан дагы сенде вирт болушуң керек дейт. Мына ушул нерсе анан жүрөктө Аллага болгон махабатты өстүрөт. Анан Алла Тааланын даанышмандуулугун, Алла Тааланын мээримин, Алла Тааланын боорукердүүлүгүнө болгон ишенимди сен жүрөгүңө жаратат дейт да. Анткени себеби тобокел кылбай аткандын, тобокел кыла албагандын себеби натыйжаны Кудай Таалага тапшыра албай атат да. Натыйжага кийлишип атат. Жок, мен ойлогондой эле болуш керек. Иначе мен каалабайм депчи. Эмнеге натыйжаны Кудай Таалага тапшыра албай атат? Анткени Кудай Тааланын даанышмандуулугуна, мээримдүүлүгүнө ишеним жок дейт да. Кудайым мага менден дагы мээримдүү. Кудайым даанышман, Кудайым ырайымдуу. Ал бир нерсени кылса, мен каалагандан дагы жакшыраак кылат. Ошон үчүн бир улаа алым айтканда, ол айткандай, мен дуам кабыл болсо бир жолу сүйүнөм, кабыл болбой калса эки эсе сүйүнөм дейт. Анткени биринчисинде менин каалоом аткарылды, экинчисинде Кудайдын каалоосу аткарылды. Билем что Кудайдын каалоосу менин каалаганым да мен үчүн кайырдуураак дейт да. Качан мусулман ушул рецептти колдонуп, өзүнүн дарыланууга өткөндө, колдон келишинче уят нерселерден алыс болуш керек дейт. Колдон келишинче күнөөлөрдөн алыс болуш керек дейт. Ушу менен параллельно. Анда ихсанга жетүүнүн себеби ушул экен да. Мисалы Курани Каримде аят бар го, бирөөлөр такыба болушту, бирөөлөр фасык болду, бирөөлөр болсо холату аралаштырды, жакшы менен жаманды аралаштырды дейт да. Жакшы эле зикир чалат, жакшы эле Куран окуйт, анан кайра эле уят нерсеге кирип кетет, күнөөгө кирип кетет дейт да. Ушу параллельно мындан дагы колдон мындай такыр эле таптаза болуп кетсин деген жери жок, эч ким анта албайт, бирок жухтай ситуация колдон келишинче жамандыктардан алыс болсун. Ошондо анан Ибн Атойлан ушул хикматынын даамын анан руху менен, жүрөгү менен, тили менен баягы мусулманы сезет дейт да. Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат, рахимахулла, эч эсимен кетпейт дейт. Ошол Сирияда, мен Сирияда ошол бир сапарда
Дамаскка кайтып келатканымда, Дамаскта турат да. Химска өтүп калдым дейт. Мен буга чейин Алепподе эле айта беришкенмин. Алеппо эмес, Химстен өтүп калдым дейт. Химсте тиги Азирети Али Халид ибн Валидтин денеси коюлган. Ошол жерде анын атына салынган мечит бар да. Аны ошол Химиске өтүп калдым. Химистин бир бийиктигинде, бир бийик жеринде бир мечит бар эле. Ал жерде жамаат менен шам намазын жамаат менен дегенди кошуп койдум. Шам намазын окудум дейт. Намазды бүткөндөн кийин мечиттен чыга берейин дегенде эле буудай түстүү, кийимдери эски бир дервиш дейт. Баягы адатта эч ким ага көңүл бурбаган бир дервиш бага жылмаюу менен ушундай жүзүн жылмаюу курчап алган абалда мага кайрылып калды дейт. Ушунчалык сүйүнүп алган, тим эле тиштери ырсыят дейт, сүйүнгөндүктөнчү. Анан мага айтты дейт: "Малак, сага эмне болгон? Малак ала таркусу фарахан. Сен сүйүнгөндөн бийлебейсиңби? Сага эмне болгон?" деп мага айтты дейт. Ана айтты дейт: "Ала таалам анналлаха маулана. Сен билбейсиңби Аллах биздин Маулабыз, Аллах биздин досубуз, Аллах биздин эгебиз, Аллах биздин Раббибиз экенин билбейсиңби?" дейт. "Ала таалам иннана ласна ятама фи жанабати хазал каун. Бул ааламда биз жетим эмеспиз. Биздин Кудайыбыз бар. Бизди баккан, асыраган, мээримдүүлүк кылып, камкордугуна алган, эртең өлүп калсак төөлүктү бейиш берген, өлүп калган чоң аталары, чоң элесин баарын тириктирип, алар менен бизди чогуу бейишке кыла турган ушундай бир бизге мээримдүү, ырайымдуу эгебиз бар. Биз жетим эмеспиз. Сен сүйүнбөйсүңбү? Эмне капалуусуң?" деди дейт. Дегенде анан мына аят эсиме алым да. Бул аятты кетип анан бияка кел дейт да. Астагфирулла. Залика би анналлаха маулаллазина аману аннал кафирина ла маула лахум. Аллах Таала ыймандуулардын досу, мауласы. Ал эми капырлардын досу эмес дейт да. Анан ошондо анан баягы дервиш кобурап бир нерселерди айткан абалда сүйүнүп басып кетти дейт. Анан бунун артынан анан баягы ушул аяттан келген сүйүнүч мен жан дүйнөмдү титиретип, мендеги кайгы капаларды бияка сүрүп, мага руханий бир сүйүнүч, шаттык алып келди дейт да. Аллах турганда тиретничи, Аллах бар, баары бар. Мен Аллахым бар го, мен эмне капаланам деп мени ушул нерседен эметти дейт да. Мына ошондуктан араб элиндеги белгилүү болгон бардык мусулмандар ырдап келаткан мына бул ырга көңүл буруп койчу дейт. Кун мааллахи тараллаху маак. Аллах менен бирге болгон, Аллах сени менен биргеликте экендигин көрөсүң дейт. Ватрукил кулла ва хадир томак. Бардыгын таштагын. Жана бардыгынан үмүт кылууну да таштагын. Тигил мындай пайда алып келип калар, тигил тигиндей пайда алып жок, анын баарын унуткун дейт. Бардыгын таштагын, барын огон үмүтүңдү таштагын. Ла туаллик бисиваху амала. Аллахтан башка эч кимге үмүтүңдү байлабагын. Иннама ясқика ман код заруак. Сени ким тигип өстүргөн болсо, ошол гана сага кайра рызык берет. Ошол гана кайра сага суу куят, сени багат. А сени жоктон бар кылып, үрөндөй кылып, өстүрүп, ушул убакытка чейин сууңду куюп, азыгыңды берип келген ким? Аллах. Болду да. Файза атока ман ямнаух. Аллах сага берем десе, Аллах берем дегени ким тосуп кала алат? Сумма ман ю'тиза манак. Аллах сага бербейм десе, бербейин деген сага ким берип кое алат дейт да. Ошондуктан баягы Саид Нурси рахимахулла айтмакчы, Ибрахим алейхиссалам айтыптыр да: "Мевла көрөлүм нейлер, нейлесе güzel эйлер." Биздин эгебиз Аллах эмне кылар экенин карайлычы дейт. Бирок эмне кылса дагы бардыгын көркөм кылат дейт да. Мындай хикматтын маңызын түшүнгөн мусулман эч качан жашоодо мындай жан дүйнөнүн жанакындай адамды инсульт, инфаркт, депрессия алып бара турган ооруларына жеткирбейт да. Ошол да ошол Кудай Таала Кудайга тобокел кылган, натыйжага кийлишпегиле, кайгырбагыла деген ошол да көңүлдө көп ошол. Ушул нерседен улам көп адамдар, мусулмандар өздөрүнө оору зарабатывайт бесплатночу. Кудайым бардыгыбызга тобокел бекем иман берсин. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун.